Жаңы жыл келди, жаш балдар кайраттанган, шаттанган, лыжа байлап бутуна узак сапар аттанган. Жаңы жыл келди, жаш балдан кайраттанган, шаттанган, лыжа байлап бутуна узак сапар аттанган. Жаңы жыл келди, жаш балбан кайраттанган, шаттанган, лыжа байлап бутуна узак сапар аттанган деп. Аяз ата келиңиз, колуңузду бериңиз, жаңы жылды куттуктап, подаркадан бериңиз. Жаңы жыл келди, жаш балбан дегенде эле баягы жаңы жыл жөнүндө кандай лыжа байлап бутуна узак сапар аттанган деп ушундай көп эмелерди айтчу элек да. Балалык күндөрдө Аяз ата чындап тоодон келет экен деп ойлойт элек да бизчи. Мындай карасак өзүнүн эле ошол агайларыбыз Аяз ата болуп келишкенде көрсөчү. Анын эсимде 7-чи классымда ошо мектепте баягы жаңы жылдык бал болгондо чыгып бийлеп бергенбиз да, рэп билинчи. Ого, мен Аяз ата болчумун мектепте. Анан эже агайлар мени даярдачу. Конфет салып, анан мындайдан бересиң деп. Жаңы жыл жакындаганда жана подаркаларга 1 рубльден чогулчу элек. Анан ушу келсем атамдын настроениясы жок экен мындай. Урушуп койду да. Анан мен да тарынып алып ошо бойдон акчаны сурабай койгом да. Анан өткөрбөй койсом, ёлка болуп бүтүп, анан баарына подарка берип атат да, анан мага эле класста мага эле жетпей калды да, мага эле берген жок да, 1 сомду өткөргөн жокмун да. Ошондо эмнегедир аябай жаман болгом да, ыйлагым келип, баары ошо мынтип мындай эми кичинекей кезекте балдар кандай жаныңа келип конфеттерин алып жеп атса, алмаларын жеп атса, меники жок, анан мен ошону көрбөйүн деп мындай эрте кетип калгам, качыпчы. Жаңы жыл келердин алдында декабрдын 20-ларынан кийин жылда ушундай оюн зоого активдүү катышып, бир жолу ошол карчыкырдын образын кийгизип, анан анда маска-саскалар аз сатчу, мындай жокко эсе болчу. Эсимде ошо түнү менен апам кардондон жасап, анан аны краскалап, эртеси айтор бир карчыкырга мындай аябай жакшы окшоштуруп берген. Ушу бала кезинде Аяз ата деген эле чүрүк болбосо керек. Биз айыл жеринде чоңоюп, Аяз ата бар жогун ишемечти. Катты эле жолдогон эмеспиз, балдар да мектепке барганда биз жаңы жылдарда ушу ата-энеси күтчү наоборот подаркаларды. Кичинекей кезде аябай кызык болчу да. Барып катышып, ошол жерде ырдап, Дед Мороздордон подарка алып, конфет алып жегендер бүгүнкү күнгө чейин эле эсте ошолордун баардыгы. Аяз атадан белек алганмын, учурунда ырдап, бийлеп дегенде. Эми бала кезден эле активдүү болчумун, ошол боюнча келатам. Тынчтыктын, биримдиктин, ынтымакчылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болушун каалайм. Жашасын Кыргызстан, жаңы жылыңыздар кут болсун. Албан ийгилик жана чын ден соолук каалаймын. кайгашалуу окуялар, чек араларыбызда болгон чырлар мындан ары кайталанбасын. Баарыңарга ийгилик, баарыңарга жакшылык, аман эсен, ден соолукта жүрөйлүк. Алдыга умтулалы, жаман ойлобой, жанаң жакшылыктар менен болсун. Камоолор болбосун. Эң башкы зелүүсү тынчтык болсун, токчулук болсун. Жаңы жылда ар бирине ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк, ынтымак. Дагы бир жолу барыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. 7 хайп. Анан ойлоп атам да, анан 1-2 министр бар. Аябай сөккүм келип атат. Анан 3-өө бар экен да. Бирөөсүн точно сөгөм. Айта албайм, алдыда кандай болорун эле. Эми баягы Кудайым канчалык берген мүмкүнчүлүк ошону элим үчүн кызмат кылганга аракет кылабыз, Кудайым. Ондой мыйзам иштеп чыгууга бел байлап атам. Бир канча мыйзамдардын үстүндө иштеп атамын. Кээ бирлөр биринчи окууда кабыл алынды. Кесибим ушул медицина тармагы болгондон кийин ушул тармакта баягы өзгөрүү үчүн мыйзамдардын үстүндө иштеп атам, аларды ишке ашырабыз. Жалпысынан 21 мыйзам жазыппыз, ошонун 5 гана өттү. Калгандарын өткөзүшүм керек, иштешим керек. 3 мыйзамды ушул эмдиги жылы бүтүрүп алса мен үчүн чоң жеңиш болот да. Ошол бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдын кабыл алышына жардам берет го деген ойдон. Өзүмдүн үмүтүм бар да, ошол Кыргызстанда бир жакшы завод, фабрикалар курулса экен. Ошогон мен салымымды кошсом экен.